Айпер Медет кызы Олимпиада чемпиону утуп, жарым финалга чыкты. 76 килограмм салмак категориясында ат салышып жаткан Медет кызы чейрек финалда Олимпиада чемпионун 12-0 эсебинде утту. Кыргызстандык балбан кыз Айпер Медет кызы Олимпиада мелдешин чейрек финалында Россиялык Наталья Воробьеваны утуп, жарым финалга чыкты. 76 килограмм салмак категориясында ат салышып жаткан Медет кызы чейрек финалда Олимпиада чемпионун 12-0 эсебинде утту. Буга чейин 6-1 эсебинде казакстандык каршылашын жеңген. Жарым финалда Медет кызы америкалык Аделина Мария Грей менен беттешет. Булак Спутник Кейджи. Эл чындыкты билсин. Алимент баланы татыктуу жашоого болгон укугу. Алимент маселеси биздин өлкөдө олуттуу көйгөй болуп саналат. Кыргызстанда 40 миңден ашык алимент төлөбөгөндөр бар. Алардын 92%-ын эркектер түсө, калган 8%-ы аялдар. Бул туурасында депутат Айсулуу Мамашева билдирди. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандагы ар бир 5-чи нике бузулат. Анткени биздин өлкөдө үй бүлөнү сактап калуу, андагы балдарга кам көрүүгө жетиштүү деңгээлде шарт түзүп берүү сыяктуу чаралар жок эсе. Мисалы, алыс барбай эле коңшу Өзбекстанды алсак, ал бул багытта жакшы программалар иштеп жатат. Өзбек жарандары никеге туруудан мурун тест тапшырышат, психологко кайрылышат. Бул милдеттүү түрдө жасалып, акысыз аткарылат. Баш кошурду мурун алар бири-биринин ден соолугу жөнүндө толук маалымат алышат. Муну менен катар үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтышат. Ал эми бизде үйлөнгөн жубайлар никеге тургандан кийин гана психологиялык жана ден соолук көйгөйлөр жөнүндө биле башташат. Мындан улам алардын ортосундагы түшүнбөстүктөр, ажырашуулар көп болууда. Мамашеванын айтымында, үй бүлө институтун түзүүдөгү ушул сыяктуу жагымсыз жагдайлар мамлекеттин жакшы иштебей жаткандыгына байланыштуу болууда. Алимент өндүрүп алууга катышкан мамлекеттик органдар сот тутуму муну жалпысынан көйгөй катары карашпайт. Бул татаал маселе. Алименттин өлчөмүнөн баштап ата-энелердин жоопкерчиликсиздиги, ошондой эле үй бүлөнү колдоо, чыңдоо сыяктуу мамлекеттик программанын жоктугу. Айрым ата-энелер алимент төлөөдөн качууга аракет кылышат. Баштапкы жарандык никеде турган жана балалуу болгон жубайлар ажырашканда балдар үчүн алимент талап кылуу мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүнүшпөйт. Мыйзам долбоору кабыл алынганга чейин алимент төлөөчүлөр жоопкерчиликтен качып киришесин аз өлчөмүн ал тургай таптакыр эч жерде иштебейбиз деп да көрсөткөндөр болчу. Бир балага төлөнүүчү алименттин минималдуу чеги 1800 сомду түзөт. Бүгүнкү күндө бир баланын жашоо минимуму 3600 сомду түзөт. Аймактарда жашагандарга оор болуп калбаш үчүн алардан бул сумманын 50 гана пайызы алынат. Тактап айтканда, азыр бир балага төлөнүүчү алименттин минималдуу чеги 1800 сом. Биздин мамлекетте бир дагы бала 200-300 сом албашы керек. Алимент бул баланын татыктуу жашоого болгон укугу. Кылмыш кодексине ылайык ата-энелер баланы багуудан баш тартса, 20 миңден 30 миң сомго чейин айып пул салынат. Мындан тышкары сот милдеттенмени бузган адамга Кыргызстандан чыгууга тыюу сала алат. Мурунку күйөөлөрүнүн алимент талап кыла албай жаткан энелердин саны көп. Бирок карызын төлөбөгөндөрдүн арасында аялдар дагы жок эмес. Булак Арба Кейджи. Эл чындыкты билсин. Талабек Сарбашев Бишкек шаарына мэр болуп келет. Ош шаарынын мэри Талабек Сарбашев Бишкек шаарына мэр болуп келет. Бул тууралуу Супер Кейджи порталы өздүк булактарына таянып билдирди. Жакында жаңы шайланган Бишкек шаардык кеңеш ишке киришти, бирок көтөрүлүп жаткан мыйзам долбоору боюнча мэр бийлик тараптан дайындалат. Буга чейин шаардык кеңеш мэрди тандап келген. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Тойканалар ар бир кардар үчүн салык төлөсүн. 29 июлда жогорку кеңештин жыйынында экономикадагы өзгөчө кырдаалдар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Жыйында экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров тойго келген ар бир киши үчүн 100 сомдон мамлекетке салык алууну сунуштады. Акылбек Жапаров жыйында алдыдагы 3-4 ай өлкө экономикасы үчүн оор мезгил болоорун эскертип, ал көйгөйлөрдү айрым салыктарга өзгөртүү киргизүү жолу менен чечсе болот дейт. Тойканалар азыр той өткөрө турган болсо, жок дегенде ар бир киши үчүн 100 сомдон албайлыбы? Бул 10% болуп жатат. 1000 сомдон 500 кишиге той өткөргөндөр тойканага 5000 сом берип атышат. Биз мамлекетке эч нерсе албай атабыз. Ушуну жок дегенде 10% кылып киргизип койсок, той өткөргөн ресторан мамлекетке киши башына 100 сомдон төлөсүн. Ошону менен катар Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында 10 жылдан бери аткаруу бийлигинин укуктары кыскартыла берип, көп иштерди аткара албай тушалып турганын кейген. Болгон иштердин баары жогорку кеңеш чечилбей жатат. 10 жылдан бери кыймыл аракеттин баарын парламентке шылтап келе жаткан экенбиз. Салык кодексинде да көп укуктар парламентке байланыштуу. Эми аткаруу бийлигине экономиканы көтөрүү багытында укук бергиле деп сурап келип отурабыз. Борбордогу Сармерден тойканасынын ээси Дүйшөн Мамбет Оразалиев 1,5 жылдан бери уланып жаткан пандемиянын кесипетинен улам элдин колу кыйла жукарганын айтууда. Мурда тойканада июль-август айларында 18-20 тегерегинде той болсо, азыр 3-4 гана ирет той өтүп, 10дон ашпай жатат деди ал. Азыр тойкананын
түрү көп, андай салыкты 1500-1800 сомдон кызмат көрсөткөн тойканалардан алса болот. Бирок андан арзаныраак кызмат көрсөткөндөрдөн акча алса, Жапаров алардын жон терсин сыйрагандай болуп атпайбы? Анткени тойкананын башка чыгымдары көп. Анын дагы рестораны бар. Ошондуктан Жапаров өзү дагы жакшы билет. Бул сунуш эми ойлонулбай эле айтылган сунуштай болду. Ушундай мыйзамдардын айынан Кыргызстанда бизнес кылуу деле кыйын болуп баратат. Мисалы, менин бир досум Америкага көчүп жатат, дагы бири бизнесин Казакстанга көчүрүп кетти. Мен деле ойлонуп атам, ушундай иштер боло берсе кандай кылсам деп. 2020-жылдын март айында коронавирус пандемиясынан улам жарыяланган өзгөчө кырдаал абалы ресторан бизнесине чоң сокку урду. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Министрлер кабинетинин башчысы Чыңгыз Орду комплексинин курулушу менен таанышты. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Талас облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Шекер айылындагы Чыңгыз Орду тарыхый маданий комплексинин курулушу менен таанышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Улукбек Марипов аталган долбоордун маанилүүлүгүн белгилеп, курулуш иштерин бекитилген долбоорго ылайык жүргүзүүнү тапшырды. Бүгүнкү күндө арка жана тышкы жарыктандыруу устундары орнотулуп, унаа токтотуучу жайдын жана курулушу жүрүүдө. Жер эне объектисинде бетондоо иштери, граниттик плиталар менен жылмалоо иштери жыйынтыкталган. Улукбек Марипов белгилегендей, Министрлер кабинети келерки жылы курулушту улантуу үчүн калган сумманы бөлүү маселесин карамакчы. Булак Кыргыз Today. Эл чындыкты билсин. Токио 2020 кыргызстандык 3 балбандын атаандаштары аныкталды. Токиодо өтүп жаткан Олимпиадада 2 августта күч сынаша турган кыргызстандык балбандар Акжол Махмудов менен Үзүр Жусупбековдун алгачкы атаандаштары белгилүү болду. Бул тууралуу Кыргызстандын олимпиадалык делегациясынын башчысы Марат Аскарбеков билдирди. 77 кг салмактагы Акжол Махмудов алгачкы күрөшүн Тунис өлкөсүнөн келген балбан Ламет Мафи менен өткөрөт. Беттеш Бишкек убактысы боюнча 8:00 башталат. 97 кг салмактагы Үзүр Жусупбеков армениялык учурдагы олимпиада чемпиону Артур Алексанянга каршы чыгат. Кыз келиндер күрөшүнө 68 кг салмакта кыргызстандык Мерим Жуманазарова алгачкы күрөшүн болгариан спортчусу Миме Христова менен өткөрөт. Токиодо олимпиада оюндары 23-июлда башталган. Ага кыргызстандык 16 спортчу катышууда. Мамлекет Олимп оюндарында алтын медаль уткан спортчуга 10 миллион сом, күмүш медалга 7 миллион сом, коло медалга 5 миллион сом сыйакы берерин убада кылган. Олимпиада оюндары 8 августта жыйынтыкталат. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. УКМК чегарадагы текшерүү тууралуу маалыматтарды четке какты. Өзбек жарандардын кыргыз-өзбек чегарасында мыйзамсыз текшерүүгө жана чегарачылардын опсасына кабылып жатабыз деген билдирүүлөрүн чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин чегара кызматы 31-июлда билдирди. Маалыматка караганда, социалдык тармактарда тарап жаткан кайрылуулардын негизинде тиешелүү текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында айтылгандар тастыкталган эмес. Чегара кызматы 2021-жылдын июнь айындагы буйрукка ылайык кыргызстандык жана чет өлкөлүк жарандар чегарадан өтүүдө санитардык карантиндик постордун кызматкерлерине ПЦР тестинин терс жыйынтыгын же COVID-19 каршы эмдөө сертификатын көрсөтүшү керек экенин маалымдайт. Ошол эле учурда акыркы убакта жасалма маалымкат менен чегарадан өтүү аракеттери көбөйгөндүгү айтылат. Буга чейин өзбекстандык жарандар чегарадан өтүүдө негизсиз текшерүү көп болуп жатат деген нааразычылыктарын билдиришкен. Булак Назар News. Эл чындыкты билсин. Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаров бийликке баш оору жаратабы? Эгерде тергөө сот органдары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаровго козголгон кылмыштарды далилдеп, элдин астында ачыктап бере албаса, анда аягын элестете бергиле. Экөө тең каршылык көрсөтүшүп, бийлик менен күрөшүүгө белсенип калышкандай. Кандайдыр бир деңгээлде электораттары бар экени рас. Каражаттары да кыйла көп. Мындай шартта маал менен эл чыгарууга, саясий олку-солкуларды жаратууга, пиар багытында иштөөгө эмнеге болбосун? Биздин баамызда Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаров бийликтин рейтингин түшүрүү үчүн бар күчтөрүн жумша берсе, аягында башкы саясий күчтөр да кошулуп, коркунуч жаралышы мүмкүн. Дал ушул опурталдуу түшүктүү чыйырга ис сала алышабы? Дагы бир жагдайдан алганда, эгерде Садыр Жапаров жакшы иштеп кетсе, элди нааразычылык кескин азайса, анда берги камактагылар саясий күчкө ээ болбой калышары мүмкүн. Билинбеген менен айыгышкан күрөш башталып калды. Өзгөчө Асылбек Жээнбековдун айбаты айга жанар айтылууда. Булак Назар News. Эл чындыкты билсин.
Тажик талиптери Ооганстан менен чек арага жайгашты. Ооганстандын Тажикстан менен чектеш аймактарынын 3/2 жакынын ээлеген Талибан кыймылы коңшу өлкөлөргө коркунуч келтирбей турганын убада кылууда. Анткени менен Ооган-Тажик чек арасынын бир тилкесин кайтарууну Тажикстанда тыюу салынган Ансаруллах тобуна табыштаган маалым болуп, ар кандай талкуу, кооптонуулар айтыла баштады. Дүйшөмбү ал топтун көпчүлүк лашкерлерине эл аралык издөө жарыялаган. Ооганстан түндөгүндөгү окуялардын бир күбөсү Озоди радиосунун кабарчысы менен маегинде Тажикстан менен чектешкен жерлердин биринде Талибан кыймылын желеген тажик талиби Махти Арсалан илгенин ырастады. Жоошулар тарабынан даярдалган видеодо аймакты басып алуу операциясына катышкан лашкерлер Тажикстандын белгилүү бир аймагына тиешелүү диалектте сүйлөп жатканын угууга болот. Ооганстанда андай адамдарды тажик талиптери деп коюшат. Чынында алар Тажикстанда тыюу салынган Ансаруллах тобунун лашкерлери. Тажикстан менен чектешкен жердеги чек ара бекетин кайтаруу милдетин талиптер Ансаруллах тобуна табыштады. Ушул эле мезгилде Талибан кыймылы катарында бир да чет элдик жарандар жок экенин айтып келет. Америка Кошмо Штаты менен кол коюлган келишимге ылайык Талибан чет элдик террорчул жана радикал топтор менен байланыш катышын толук үзүшү керек эле. Талиптер Аль-Каида менен байланышын токтотуп, анын кайсы бир түзүмдөрүнө Ооганстанда иш жүргүзүшүнө жол бербөө милдетин алган. Булак Азаттык.